урматтуу төрага, транспорт комитетине бир топ эле мындай алар күн тартибинде карап берсе, комитетте талкууласак, себеби бул коомчулукта өтө чоң маселе болуп атат да. Биринчи маселе бул таксисттердин лицензиясы. Мына 3 күн ичинде ошол мөөнөтү бүтөт. Чилекке каршы азыр эле 7,5 миң лицензия берилди. А бизде 70 миң таксисттер бар Бишкекте. Лицензия ала албай калса, биз ошол мөөнөтү жылдырып алсак, анда такси услуга өтө кымбаттайт. Бир топ эле жумуссуздук болот да. Бул бир маселе, ошону комитет караса. Экинчи маселе ошол эле авто мектептер боюнча бир топ эле кайрылуулар келип атат да. Аз келгенсип мейли аларды жабышты. Кээ авто мектептерди таптакыр эле жабып, мүлктөрдү бербей жатышат да. Мына ошол эле Досав деген 12-чи микрорайондо полностью жаптырды, а ошол имараттын ичинде башка ишкерлер бар. Швейниктер бар, бербейбиз дейт. Туура эмес дейм. Үчүнчү маселе мына ошол эле айдоочу күбөлүк. Биз уже канча нече жолу бул жерде айтып атабыз, бирок укпай жатышат да. 10 ай өтө көп, убакытты кетирет, каражатты кетирет. Даже тияка бияка ошол авто мектепке барган үчүн бир топ эле каражат кетет. Ошол маселени комитет карап чыксын да. Давайте ошол эми өзүбүз эле бул маселени көтөрөлү. 4-үнчү маселе бул Россиялык номер менен автоунаалар. Эми буну дагы бирдеме кылыш керек да. Мына уже канча ай штраф стоянкада жатат да. Карабасак болбойт, бирдеме кылыш керек да. Же мунапыс кылайлы, же бирдеме кылыш керек да. Же башка жолдорду көрсөтүп берели. Себеби жарандар дагы кыйналып жүрүшөт да ошол аркылуу. Мына карабайсыңар, 4 маселе бул экономикага дагы керек болсо тийиштүү. Суранычы урматтуу, ошол 4 маселени комитет карап берсе. Рахмат.